Жанар Кубанычбекович, сөз сизде. Чоң рахмат, урматтуу Гүлкан Сакеновна, урматтуу депутаттар. Азыр биз аракеттеги баш мыйзам менен жашайбыз. Референдумдун жана президенттик башкаруу формасына өтө элекпиз. Борбордук шайлоо комиссиясы расмий бүтүмгө келип, ошол жыйынтыкты жарыялагандан кийин, президент кол койгондон кийин, анан президенттик башкаруу күчүнө кирет жана өкмөт жок болот, министрлер кабинети түзүлөт, министрлер ийе болот, анан башынан дайындалат. Бирок ошол процедура азыр боло элек. Ошондуктан биз азыр аракеттеги, орусча айтканда действующий конституция менен жашап атабыз. Парламенттин күчү бар азыр. Биз азыр ушул парламенттик президенттик башкаруу доорундабыз мына ушул күндөрү. Ошондуктан министр Бейшеналиевдин улам комитетке келбей койгону бул министр, бул азыркы өкмөт, бул ушул парламенттин өкмөтү. Элде болуп аткан суроолордун бардыгына ушул министрлерди биз кураганбыз. Жоопкерчиликтин бардыгын биз алышыбыз керек. Мына республика партиясы кураган өкмөт, сунуштаган өкмөт. Ушул бардык парламент мүчөлөрү макул болгонбуз. Демек, ошону эске алуу менен бирге бүгүнкү күн тартибине министр Бейшеналиевке ишеним көрсөтпөө сунушун берем. Бул бир гана парламентке жанагындай мамилеси үчүн эмес, ал өзүнүн соңку аракеттери менен жалпы кыргыз медицинасын бүт дүйнөгө уят кылгандыгы, мына акыркы учурда карасаңар, академиктер, профессорлор 40 жылдап, 50 жылдап ушул медицина тармагында жүргөн адамдар анын жанагында эч кандай лицензия албаган таупчылыкты колдоп чыгып атканы, ошондой уу коргошун деп аталган жанагында чөп жар менен элибизди дарылайм дегени, ошону пропаганда кылганы, бүт дүйнө жүзүндөгү маалымат каражаттары бизди анын ичинде ошо президентти баш кылып шылдыңдап жазып атканы бул өлкө үчүн абдан кедергисин тийгизген окуя болду. Бизде эмне врачтар жокпу? Ошончо жылдан бери эмгектенип келаткан бүтүндөй кыргыз медицинасын тагы ушул министр абдан уят кылды жана аларга ишенбестик көргөзүп, мына ошол күндөн баштап азыр Кыргызстанда таупчылык күчөп баштады. Аны биздин мамлекеттик телеканалдар пропаганда кылып атат. Мына ошол министрдин эң чоң катасы ушул бүт дүйнөлүк илимдин адамдары таппай аткан нерсени мына деп таап, бул күлкү, аябай чоң күлкү болду. Анткени далилдей албайт ал. Эгерде адам жакшы болуп кетсе, ошол жанагы уу коргошундан жакшы болуп кетти деп коет, бирок өлүп калса ковидтен өлүп калды деп коет. Бул жооп бербейт эч ким. Ошондуктан бул өтө чоң мындай орусча айтканда баягы риск. Ошондой кадамга барган үчүн мына анын үстүнө 2 жумадан бери келбей атса комитетке мындай министрди кызмат ордун бүгүн биз премьер-министрге сунушташыбыз керек. Кызмат ордун алып, анын ордуна сабаттуу, компетенттүү министрди дайындашы керек. Менин сунушум ушундай, урматтуу комитет мүчөлөрү, бүгүн азыр аны күтүп отурбай биз министрге недоверие көргөзүшүбүз керек. Рахмат. Ушуну добушка коюп бериңиз. Рахмат. Рахмат, Жанар Кубанычбекович. Анда Евгений Григорьевна да бүгүн күн тартибинен биринчи бул маселелерди алып салмай койду. Анда мен өзүнчө коюп берейин. Жанарбек Кубанычбекович, сиз болсо бүгүн карай берели, бирок министрдин жумуш ордун карасын деп. Кечирип коесуз. Маселелерди карабайбыз бүгүн. Бир гана маселени добушка коюшубуз керек. Урматтуу Евгений Григорьевна, сиз макул болсоңуз, эгерде маселелерди карабашыбыз керек бүгүн. Бир дагы маселени. Бир гана маселени карашыбыз керек, министрге ишеним көрсөтпөнү. Ошону чечимди чыгарып коюп, анан тарап кетишибиз керек. Рахмат. Анда Евгений Григорьевна макул болсо, анда Евгений Григорьевна менен Жанар Кубанычбековичтин анда сунуштары менен добушка коем. Башка урматтуу депутаттар, башка сунуштар жок болсо, анда добушка коем, добуш бериңиздер. Каршы болгон жок. Анда Жанар Кубанычбекович, сиздин сунушуңуз өттү. Анда сөз. Рахмат. Урматтуу Гүлкан Сакеновна, рахмат. Ошондо мына депутаттарга, өкмөт мүчөлөрүнө прессага түшүнүктүү болуш үчүн мен мындай түшүндүрмө киргизип коюшум керек. Ошондо тиешелүү комитет министр Бейшеналиевке ишеним көрсөтпөө чечимин кабыл алды жана урматтуу аппарат, мына ошону азыр сиздер өкмөткө кат жолдошуңуздар керек. Бул жагы эми премьер-министрдин ыйгарым укуктарына кирет.
демек комитет ушундай чечим кабыл алдык. Рахмат чоң.